Бүгүнкү бөбөктөрдүн ою рубрикасында балдар кайдан жаралат деген суроону берели деп чечтик. Анда эмесе, көрөбүз. Балдар энен курсам, Атам менен апам үйлөнгөндө ошондо биз жаралабыз деп ойлойм. бир кичинекей курт болуп, анан чоңоюп, анан 9 ай болгондо чыгат деп ойлойм. Биринчи көздөрү пайда болот, башы, анан колу буттары пайда болот. Мен балаттар оюнчу деп жалынса, бала болуп калат окшойт. Бала деген эненин ичинде мындай кичинекей башында молекулалардан небетип анан чоңоюп келет. Кам айта албайм да, бирок. Эмне деп уктуң эле? Айта берейинби? Айтты. Айтпай эле коеюнчу. Аны айтуу кыйын го дейм. Өтө эле татаап айта албайт экенмин. Ошондо биз кумдан жасайт окшойт, апам айткан. Кумдан жасап коет. Любовь болот. Любовь болот? Ооба. Любовь болгондон кийин жаралабы? Ооба. Анан роддомдо алып берди. Апасынан кантип жаралат апасын? Апасы болсо аларды төрөйт да ошентип балдар жаралат. Кантип төрөйт? Бибизде кем айтып. Ойлонуп көрсөчү. Ойлонуп көрсөм, ичтен берет. Иштен? Балдар кайдан жаралат? Ас билесизби? Менби? Мен билем. Актан жаралат. Мен сенден сурап атпайм, сенден билип көрөйүн дегемде. Мен сизден сурап атпайм. Балдар кайдан жаралат? Алар асмандан түшөт. Кантип түшөт? Ай болсо колдорун жасашат, күн болсо бутун жасашат, баары өкөтөн кошулуп беттерин, оозторун, жүрөктөрүн сашат. Асмандан түшүп баратканда колу буту сынып калбайбы? Жок, аны болсо эмелер, адамдар болсо крышасын ачып коет да, бала келсин, кыз келсин деп, анан кийин келип калат үйгө, анан кийин кармалышат, анан багып жүрүшөт. Сени көбүрөөк күн жазады беле же ай жазады беле? Ушуну билбейт экенмин, күн жазады болуш керек. Ата менен карааракмын да. Балдар помидордон жаралат. Помидордонбу? Койчу. Анткени балдар төрөлгөндө кызыл болот. Балдар свет өчкөндө жаралат. Свет өчкөндөбү? Ооба. Кантип өчкөндө жаралат? Сабак окуп атканда свет өчүп калат, анан мен уктап калам. Сен үйүңдө свет көп өчөбү? Ооба. Бир жумада канча жолу өчөт? 5-6 жолу өчөт. Балдар кичинекей кумуска болот да. Чоңойгондо бултуп кетет. Анан докторго алып барат, анан докторлор баланы алышат.